Илимде эркиндик болуш керек биринчиден. Ош мамлекеттик университетинде Кара-Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн төптөлүшүндө аялдардын орду кечээ бүгүн эртең аталышындагы форум болду. Жыйында илимпоз айымдар, саламаттыкты сактоо, аялдар ишкердиги, эне жана баланын мамлекеттик колдоого алуу маселелерин талкуулашты. Ошол үй бүлөнү кармоодо да аялдын орду, эненин орду чоң дегенди түшүндүрөт элем да. Мына Япония эле деле өнүккөндө алар билимдүү кыздардын баарына билим беришет, баары иштебесе дагы анткени үй бүлөдө билимдүү эне, билимдүү балдарды, келечектүү мындай кеңири ойлогон адамды тарбиялар деген мааниде. Ошон үчүн аялдардын коомдогу орду билим берүүдө, илимде, жалпы эле саясаттануу, жалпы эле башы коомдун өнүгүүсүндө өтө чоң деп айтам. Анткени баланы тарбиялап жатпайлыбы? Бала бул келечек. Кыргыз Республикасынын президентinin ошосундагы ыйгарым өкүлү Жалтаев Элчибек Нуржадыевичтин куттуктап коюуга уруксат. Форумду Ош мамлекеттик университети, президенттин облустагы өкүлчүлүгүнө караштуу аялдар жана үй бүлө кеңеши, лидер ишкер айымдар ассоциациясы уюштурган. Ал аялдардын мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон салымын, алардын кадыр-баркын өлкөнүн жаңылануу багытындагы өнүгүү процесстеринде активдүү катышуусун жаштарга жеткирүү максатында демилгеленген. Ушул жерде отурган апалардын, эжелердин, сиңдилердин Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө кошкон салымдары абдан көп. Азыр эле биз көрдүк кө. Курманжан Датка, Канеке, Кысыка, Жаңыл Мырза, Уркуя Салиева дегендей мындай кыргыздын баатыр кыздарынын элестерин көз алдыбызга элестетип, айрымдар аябай толкунданып отурабыз. Кылым жолуна алга чыкканыбыз үчүн дегенден тарта жермин. Форум өлкөнүн чыгаан аялдарынын образын чагылдырган сахналык көрүнүш менен башталды. Катышуучулар улуттук кийимде келип, иш-чаранын алкагында уюштурулган этнофотосессияга да катышты. Улуттук көргөзмө көрсөтүлүп жатат жана Ош мамлекеттик университетинде жылда болуучу этнофотосессиябыз болуп атат. Анткени бүгүн ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү аялдардын ордун ушул өзүбүздүн улуттук ушул формаларды кийүү аркылуу дагы даңазалап, аялдардын бүгүнкү коомдо активдүү күч экендигин көрсөткүбүз келе атат. Ошондой эле кыргыз элинин көөнөрбөс мурасын чагылдырган көргөзмө уюштурулду. Иш-чарада жергиликтүү бийлик социалдык экономикалык өнүгүүгө кошкон салымы үчүн Ош мунун жана региондордогу аялдар кеңешинин мүчөлөрүнө Арда грамота тапшырылды. Жыйындын жүрүшүндө профессор Байболот Абытов Кара-Кыргыз автономиялуу облустунун 100 жылдыгы тарых изилдөөлөр темасында баяндама жасап, талкуу болду. Менде бир долбоор баштадым эле 100 жылдыкка Кыргыздын 100 айымынын саясий портрети. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары. Мааракелердин орундарында биз Ош мамлекеттик университети